Мен Нишанбай, ошо Кадамжай району меркез Сарбай айылда төрөлгөнмүн. 1982 жылгымын. Шатка байланыштуу иш мынча колдон келбейт. Анан такси минип машинага кызыгыш бар эди. Такси кылам. Балдарымды ошол менен карап, багып, ошол менен жүрөм. Минип жүргөн машина кайнымдыки. Эме болсо мен бул бирөөдүн машинасы бир убак саат кегенде бер дейт. Ошон үчүн анан болуп калса өзүбүздүн машинабыз деген болсо жакшы болот. Бирөөгө көз караганда болбой жакшы жашасакпы деген ойдо. Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги бүгүнкү күндө Бириккен Улуттар Уюмунун дүйнөлүк азык-түлүк программасынын жардамы менен аз камсыз болгон жакыр үй-бүлөлөргө жакырчылыктан чыгуу максатында жана ушул турмуштук оор кырдаалдан бир чыгуунун жигердүү аракеттерин стимулдаштыруу максатында бүгүнкү күндө ушул социалдык контракт пилотун киргизип жатат. Икрамов Искандар Станович болом. Үй бүлөлүүмүн, аялым, 2 уул, 1 кызым бар. Бир эжем бар колумда. Биз менен бирге жашайт. Муну айтуудан максат биз ушул бир мэрияда ушундай чогулуш болуп жаткан экен, ошо чогулушка барып катышып, анан ушундай жакшы иштер болуп аткан экен. Мындай бир жеке ишкерчиликке алып кете турган учурда ошондой иш менен бир ушундай эме кылсак, иштесек, элдин суроо талабыга жараша эле иштесек деп, биздин өзүнүн Айдеркен шаары бул жагы бирлик менен, бул жагы алга менен чектешип турат. 13-14 айыл кыштактар бар. Ошол кыштактарда ошол ширетүү иштери боюнча ошондой темир иштериге, сварка иштерине өтө талап көп да. Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги менен аз камсыз болгон үй-бүлөлөр социалдык контракт түзүлгөндөн соң грант берилет жана ошол бизнес идеяларына жараша атайын окуулар жүргүзүлөт. Бул нерсе мамлекеттик органдар менен аз камсыз болгон үй-бүлөлөрдүн мамилесин бекемдейт. Пилоттук долбоор Нарын областынын Жунгал районунда жана Баткен областынын Кадамжай районунда өтөт. Бүгүнкү күндө Жунгал жана Кадамжай райондорунан 200дөн ашык долбоор сунуштар түшкөн. Ал сунуштарды ар түрлүү критерияларга ылайыкташтырып карап чыгып, бүгүнкү күндө 100 үй-бүлө тандалуу алынды. Мен Бекмырза Кызатинай тигүүчүлүк боюнча окудум. Ошол кесибимди алып кетиш максатында проект жаздык. Бул проект жазганыбыздын себеби бул өзүбүздүн айылга жана үй-бүлөмө киреше алып келиш үчүн. Бул айылда бизде тигүүчүлүк боюнча эчтемке жок, ошондуктан өзүбүздүн айылда болсо жакшы болмок деген максат. Тандалган бизнес идеяларга мал чарбачылык, сүт азыктарын сатуу, тигүү кызматтарын көрсөтүү жана башка ушул сыяктуу жергиликтүү шартка ылайыкташкан демилгелер кирди. Мен Ботоев Акылбек, Тамаша айылынын тургунумун. 1978 жылы туулганмын. Азыр Көтөрмө айылда ушу 6 балам бар. Кичине устачылык иш кылабыз. Дагы кичине ушу устачылыкты зоройтойлу деген ойлор бар. Азыр эми барча иш кылып атабыз. Устачылык кылып, машина оңдойбуз. Тракторлар бар, иштетип турабыз. Азыр эми келгенде ушу үйдөн оңдоп жөнөтөбүз. Анан кичине ишкана ачсак деген ойлор бар. Бул пилоттук долбоордун оң терс жагын салмактап, сабак алып, андан ары бул инструментти кеңейтүү жолдору каралат.